Ички иштер министрлиги дагы бир катар каржы пирамидаларын уюштуруу боюнча фактыларды аныктады деп билдирет ведомствонун басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 2 айында эле Ички иштер министрлиги тарабынан каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 111 сотко чейинки өндүрүш иши тергелип, анын ичинен 91 сотко чейинки өндүрүш ишинин тергөөсү аяктап, соттун кароосуна жиберилген. Жогорудагы фактылардын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык көл облустарында катталган. Жабыркагандардын жалпы саны 133 адамды түзгөн. Алдын ала келтирилген чыгым 61 миллион сомдон ашык болгон. Жеңил акчанын артынан түшкөн жарандарыбыз аз убакыттын ичинде чоң дивидендтерди убада кылган кайрымдууларга карызга батып, акча берип алданып келет. Каржы пирамида финансылык алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Мында тартылган каражаттар боюнча киреше жаңы катышуучуларды тартуу жолу менен төлөнүүчү схема болуп эсептелет. Алдамчылар адатта жакшы манипуляторлор жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү билишет. Алар кыймылсыз мүлктү, облигацияларды жана акцияларды сатып алууну сунушташат. Алар супер рентабилдүү делген интернет долбоорлорго, курулушка жана айыл чарба инвестициялоого убада беришет. Каржы пирамидалар өздөрүнүн уюмдардын дээрлик бардык формасы катары жашыра алышат. Ак эмгек менен тапкан акчаңызды мындай уюмдарга салаардан мурда кырдаалдык менен баалаңыз. Суроо берүүдөн жана документтерди талап кылуудан коркуунун же тартынуунун кереги жок. Бул сиздин акчаңызды коргоо максатында болуп жатат жана эсиңизде болсун, чоң суммадагы кирешилер чоң тобокелчиликтерсиз болбойт. Улуттук госпиталда капиталдык оңдоодон кийин жаңы корпустун ачылышы болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, иш чарага Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин, анын орун басары Улукбек Бектургановдун, ошондой эле госпиталдын жетекчилиги жана жамаатынын катышуусунда өттү. Улуттук госпиталдын капиталдык оңдоодон өткөн имаратынын ачылыш аземине катышып отурабыз. Бул имарат көп жылдан бери иштебей турган. Эми бул жерге жаракат алган бейтаптар үчүн керебеттерди коюуну пландап жатабыз, деди Бейшеналиев. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанайевдин айтымында, имараттын бир бөлүгүн оңдоо иштери аяктады, экинчи бөлүгүн оңдоо иштери жакында бүтөт. Бул имаратта 95 орунга эсептелген чоңдордун ортопедиясы, муун патологиясы, сөөк ириң бөлүмдөрүн 6 жандандыруу керебетин жайгаштыруу пландалууда. 2021 жылдын жыйынтыгы менен Ысык көл, Соң көл, Орто Токой жана башка көлмөлөргө жалпы 17 миллион 600 миң майда балык кое берилди. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов билдирди. Анын айтымында суу сактагыч жана көлмөлөргө балыктын 3 түрү бошотулду. Жыл жыйынтыгы менен товардык балыктын көлөмү 10.344 тоннаны түзүп, анын 5.139 тоннасы экспортко Казакстан, Россия жана башка өлкөлөргө чыкты, деди ал. Ниязов балык чарба департаментинин реестерине 194 чарба каттоодон өткөнүн айтып, мындан сырткары майда чарбалар дагы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын улуттук банкы Western Union системасынын иштеши тууралуу маалымат берди. Билдирүүдө айтылгандай, 2022 жылдын 24 мартынан тартып Western Union банк эсебин ачуусуз акча которуу системасы өз ишин Россияда жана Беларуста токтото тургандыгы жөнүндө БКО Western Union ДП Восток жоопкерчилиги чектелген коомунан билдирүү келип түшкөн. БКО Western Union ДП Восток чечкасынын катына ылайык, Россиядан жана Беларустан Western Union системасы аркылуу 2022 жылдын 24 мартына чейин өтүлгөн бардык чек ара аркылуу өтүүчү которуулар алуучуларга төлөнүп берилет. Ошол учурда Кыргызстандан башка өлкөлөргө, Россия Федерациясы менен Беларусь Республикасынан тышкары жана башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга акча которуулар кадимки тартипте жүргүзүлөт. БКО Western Union ДП Восток ЧЧКсы маалымдагандай, компания мындан арада Кыргыз Республикасынын өнөктөштөрү, башкача айтканда коммерциялык банктар менен түзүлгөн келишимдер боюнча бардык милдеттемелерин аткарат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Эстониянын Кыргызстандагы элчиси Томас Тирс менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда тараптар билим берүү жаатындагы Кыргыз-Эстон кызматташтыгы маселелерин талкуулап, кызматташтыкты бекемдөө боюнча келечек пландарын белгилешти. Жолугушуунун жүрүшүндө Эстония дүйнөдөгү билим берүүнүн өнүккөн жана натыйжалуу модельдеринин бирине ээ экендигин эске алып, Кыргыз тарап эки өлкөнүн ортосунда билим берүү жаатындагы тыгыз кызматташтыкты түзүүгө кызыктар экендигин билдирди. Маалымат катары айтсак, ушул тапта Эстония бүткүл дүйнө жүзүндөгү өнөктөштөр менен кызматташтыкты ийгиликтүү ишке ашырып жаткан билим берүү жаатындагы көптөгөн эл аралык долбоорлордун демилгечиси жана аткаруучусу болуп саналат. PISA 2018 окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык изилдөөнүн жыйынтыктары Эстониянын билим берүү системасы дүйнөдөгү мыктылардын арасында турарын айгинелейт. Кыргыз тараптын сунушуна жооп катары Эстон тарап дээрлик 30 жыл бою топтолгон билим берүү жаатындагы реформаларды жүргүзүү тажрыйбасын
Атап айтканда билим берүүдөгү жалпы жана кесиптик билим берүүдөгү ошондой эле санариптик жетишкендиктерин жана инновациялык чечимдерин бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар жолугушуунун жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу үчүн чогуу аракеттенүүгө, ошондой эле тажрыйба алмашуу үчүн эл аралык билим берүү долбоорлоруна чогуу катышууга даяр экендигин билдиришти. Ашыкча чыгымдар боюнча маселе өлкөдө бир нече жолу көтөрүлгөнү менен андан майнап чыкпай келген. Ысырапкорчулукка жол берүүнүн негизги себептери коомдук пикир чоң ролду ойнойт. Көпчүлүк коомдук кандайдыр бир айыптоосуна кабылуудан коркушат. Айрыкча жашаган аймакта чоң атаңдашуу болот. Бирөө той же тажия өткөрсө меники андан да жакшыраак болушу керек дешет. Кыргыз эли өзү кыйналып жашап атканда курунамыз үчүн көп эле нерсени ысырапкорчулукка алып барып атабыз. Биздин кыйналып жашообуздун да чоң бир себептердин бири ушул деп ойлойбуз да. Анан мына көп жылдан бери көтөрүлгөн тема болчу. Бул ушул тема эми бийликтин күчү менен бир кандайдыр бир приказдар, указдар чыгып, ошонун негизинде ысырапкерчиликти токтотойлу деген жакшы ой болуп атат. Буну ар бир жашоочу жон тери менен сезиш керек. Анткени мына биздин көбүбүз эле жашырбай атканыбызда көпчүлүгүбүз, балдарыбыз, жаштарыбыз бүт талалап жакшы жашоону издеп кетип атышат. Ошону сарптап, туура экономдоп жашагандын ордуна биз кайра ысырапкерчиликке жол берип атабыз. Ушул приказдын чыкканы өтө жакшы болуп атат. Эч болбосо ошолордун мээнетин сезишибиз керек. Аксакалдардын байкоосу боюнча акыркы 5 жылда тойлордун, тажиялардын саны, чыгымдары да өскөн. Өзгөрүүлөрдү дасторкондун жасалгасы, согумга союлуучу жандык жана сарпайларга кийит коротулган каражаттын өскөнүн далилдейт. Көп учурда салттуу мааракелерди өткөрүүдө атаандашуу, куру намыс чоң ролду ойноду. Мындан улам аксакалдар, дин кызматкерлер ушул маселени чечүүдө, жаштардын жана аксакалдар сотторунун демилгесин күчөтүү зарыл болууда дешет. Кээ бирөөлөр айтып атат, бул каада салттарды бузбоо керек. Каада салттардын өзү кылым карыткан өзүбүздүн аздектей турган жагдайларыбыз бар деп атат. Бирок бул указдын негизги маңызы мында жатат да. Бул баягы каада салттарды бурмалап тияка кылбоо эмес. Негизги ошо каада салттарды эл арасында коомчулукта кармоо үчүн кандай ашыкча жерлери болуп атат, кандай ысырапкорчулуктар болуп атат. Дүйнөдөгү деңгээлди масштабный иштерди көрүп турасыз азыр. Дүйнөдө кандай эмелер болуп атат. Мына ушул учурларда жалпы эле ушул биздин жашоо мезгилибизде кандай ашыкча жерлер болуп атат. Бул биздин саналарыбызга, үрп-адаттарыбызга тататын жою деген бир маселе жок. Бул жерде ушул бул жагдын максаты ушул биздин салт саналарыбызда акыркы биздин жашообузда болуп келаткан ашыкча ысырапкерчиликке жол бербөө. Ош шаарынын бийлиги тиешелүү кызматтар менен биргеликте калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантышууда. Иш-чарага казыяттын өкүлдөрү, укук коргоо кызматкерлери, Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн кызматкерлери катышууда. Дин өкүлдөрү бул жаапта үзгүлтүксүз иш алып барышканы менен күтүлгөндөй натыйжа бербей келгендигин айтышууда. Президенттин бул жааттагы жарлыгы аларга жөлөк болуп берди. Себеби буга чейин дагы биз аракет кылып келгенбиз. Ушундай ысырапкерчиликти жоюу боюнча маркумду узатуудагы мал союу, жандык союуларды ушуга аракет кылып келгенбиз, бирок натыйжа чыкпай келген. Себеби бир жерди токтотсок, экинчи жерден кайра эле союп алышып, ушундай эл бир тартипке түшө албай калгандыктан, мына азыркы президентибиздин жарлыгы бизге өтө чоң бир жардам болду деп эсептейбиз. Алхамдулилла. Эми ушунун аткарылыш жагын биз алыбыздын жетишибизче колго алып атабыз. Азыр бардык диний кызматкерлери айылдагы жерлердеги расмий дайындалган имамдарга толук маалыматты жеткирдик. Эч качан сойбогула. Президентибиз айтмакчы, бир дагы тооктагы союлбасын деген
ушундай инициатива менен азыр иш алып барып атабыз. Учурда эл арасында түшүндүрүү иштери менен гана тыйын болбой, тиешелүү кызматтар бара-бара чараларга өтүү сунуштары берилип жаткандыгын кабарлашууда. Тартип сакчылары бул боюнча эскертүүлөрдү айтышууда. Азыркы учурда түшүндүрмө иштери элдердин бардыгына жеткирилип бүткөндөн кийин бул боюнча өзүңүздарга маалым болгондой жоболор иштелип чыгып атат азыр. Жоболор иштелип чыккандан кийин чараларга өтөбүз. Чараларда ал жерде азырынча бекитилгенден кийин кимдерге өткөргөн адамга жана ошол например ресторанда өткөн болсо ресторандын ээсине же болбосо өткөргөн адам боюнча положение иштеп чыкса ошого карата чаралар колдонулат. Алдыда мындай иш-чаралар Ош шаарындагы калган муниципалдык аймактык башкармалыгында да өткөрүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги чыгармачыл адамдарга кезектеги семинарын 7-асман чыгармачыл студиясы менен биргеликте өткөрдү. Анда сүрөтчүлөр, дизайнерлер жана композиторлор үчүн искусство креативдүүлүктү өнүктүрүүнүн негизи аталышындагы теманын алкагында өткөрүлдү. Иш-чараны Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева ачып берип, креативдик чөйрө инновациялык өнүгүүнүн драйвери экенин белгиледи. Мунун алкагында чыгармачыл инсандар өзгөчө идеялар менен ачылыштарды жасап, экономиканын өсүшүнө зор салым кошоорун айтып, мындай учурда дүйнөлүк рынокто искусство адамдары артта калбаш үчүн креативдүү долбоорлорду колдоп жаткандарын билдирди. Семинардын максаты биз азыр дүйнө айтып жүрөбүз го, тездик менен көз ирмемдерди өзгөрүп, өнүгүп жатат. Ошол эле ошо дүйнөлүк рынокто биздин ошо деги эле искусство жаатындагы жаратмандарыбыз артта калбаш үчүн бүгүнкү дүйнөдөгү буркан шаркан базарларга аралашуу максатында ушундай биз креативдүү иш-чараларды көбүрөөк колдошубуз керек болуп жатат да. Бүгүн дагы бул тууралуу көп сөз болот деп ойлойм. Ошол эле кол өнөрчүлөргө, ошол эле искусство сүйүүчүлөрүнө, чыгармачыл, жаратман инсандарга биз дүйнө экенин да. Семинардын жүрүшүндө креативдик ишмердик, автордук укук, товардык белгилер жана башка маселелер тууралуу маалыматтар берилди. Катышуучулар менен чыгармачыл чөйрөнүн өнүгүшү боюнча талкуу уюштурулду. Семинарга катышып жаткан Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Таалай Усубалиев таланттуу сүрөтчүлөр абдан көп экенин, мындай иш-чаралар мамлекеттик деңгээлде да көп уюштурулуп турса деген ниетин билдирди. Бизде көп талант бар. Ошону биз билиш керек. Ушундайга чогултуп, көргөзүп, чоң мамлекеттик деңгээлге алып чыгыш керек да. Ал үчүн жана мен өйдө белгилеп кеткендей, мамлекет ушундай бир тыкыз анткени булар даярдап чыгарып атат. Мисалы бюджеттен канча акча бөлүнүп атат. Ошол эле Академия художеств бизгечи, институтка. Ошол экинин баарын жумушташ бериш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, ушундайлар көбүрөөк болуп, маданиятка көбүрөөк көңүл бурсак, мамлекет, кайсы бир мамлекет болбосун, маданиясы өнүгө албайт. Ошондуктан мен ойлойм, ошол экиндейди көбүрөөк жанагы чыгарма жаратып аткандарга көңүл буруп, алардын авторский немесин сактап, чоң жогорку көргөзмөлөргө алып чыгыш керек. Буга катар бир нече жылдан бери өлкөнүн аймагынан сырткары жерлерде да маданий иш-чараларды өткөрүп келген 7-студия чыгармачыл инсандардын да укуктарын коргоого алууну көздөшүп, жана өткөргөн иш-чаралардын бардыгын салттуу маданиятка, салттуу билимдин негизинде өткөрүшөт. Мунун алкагында Кыргыз патент менен 1 жылдан бери тыгыз иштешүүнү баштаган. Менин кесиптештерим, чыгармачыл инсандар өздөрүнүн чыгармачылык укугун кантип коргош керектиги тууралуу кене маалымат жок да бизде. Же болбосо автордук укукту кантип алыш керек, ишкерлик кылам десе, ошол ишканасынын же товардык белгини же брендти кантип катташ керек, ал кантип корголот, бирөө жарым колдонсо. Музыканттарда мисалы чыгармасынын гонорарлары жөнүндө да кеп болот бүгүн. Бул биздин Кыргыз патент менен биздин чыгармачылык кошунубуздун пландалган иштерин бириси эле да. Жыл жүрүшүндө дагы бир нече иштерибиз болот буюрса. Ал жакта дагы автордук сүрөт көргөзмөлөр болот, чыгармачылык бета-чарлар болот да. Өткөрүлгөн иш-чарага сүрөтчүлөр, дизайнерлер, композиторлор жана башка чыгармачыл адамдар, студенттер катышты. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.